Эми эч кандай кагаз барагы жок эле эмгек өргүүсүнө чыккан же кандайдыр бир буйруктардын аткарылышына электрондук негизде кол койсо болот. Санариптик өнүктүрүү министрлиги муну иш жүзүндө көрсөтүп түшүндүрмө берди. Бул ыкма биринчиден убакытты үнөмдөп A4 форматындагы 1 миллиондон ашык баракка үнөмдөлүп ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ушул 9-январда ушул жанагы перечинге өзгөртүүлөр киргизгенден кийин биз толук кандуу ушу электронный форматка өттүк. Бүт кадр маселеси боюнча бүт буйруктардын бардыгы азыр онлайн форматта макулдашууларда өтөт. Кол койгон министрдин кол койгону дагы электрондук онлайн форматта кайсы жерде болбосун, даже командировкага кеткен күнү анын доступу болот ушул приказдарга кол койгонго. Бунун бардыгы ушул биздин ресурстарды үнөмдөгөнгө жол берет. Пенсияга чыгып атканда ар бир жаран ушул мамлекеттик орган болобу кайсы органга кайрылат, справка бергиле ушул жерде иштегеним боюнча. Ошону азыркы күндө ошону издеп, ошо справканы архивден табыш үчүн кээ бирде бир 10-15 күнгө чейин убакыт созулуп кетет да. Анан электрондук форматка өткөндөн кийин бул убакыт дагы кыскарылып атат. Полный электронный эмеге өткөндөн кийин бир 2-3 мүнөттө эле тапса болот да бул базадан. Ар бир мамлекеттик мекемеде жүздөгөн кызматкер болсо, алардын ар бир жыл ичинде чыккан документтердин саны чексиз. Бул кызматкерлер жана жарандар үчүн дагы ыңгайлуу болуп калмакчы. Бизге архив кызматына чоң ыңгайлуу болду, анткени бизде 65 территориябызда 65 архив бар. Ар бирине кат жанында отургандай эле жөнөтөбүз. Биздин жанагы 24-жылы сентябрда киришкенде кат алышуунун бардык түрүнө электрондук түргө уруксат берилди. Эгер мурун 24-жылдын сентябрына чейин туруктуу сакталуучу каттарды кагаз түрүнө чыгаруу керек болсо, сентябрь айынан баштап анда жок кылынды. Сентябрь айынан баштап ар бир мекеме башка мекеме кат жөнөтүп атканда жалаң гана электрондук түрдө түзүлсө болот. Муну ар бири отпускага, командировкага, тартиптик жазага же сыйлыкка буйрук менен берилет. Ушул буйруктун бардыгы, бул бардын кошкондо бул 1,5 миллиондон ашык буйрук болот жылдын ичинде. Бардыгын электрондук түргө түзгөнгө уруксат берилди. Өлкө боюнча бардык мамлекеттик мекемелерде айыл өкмөттөргө чейин инфодокс программасынын негизинде кадрдык кагаздарды санариптештирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми архивдик кызмат жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, январдын аягына чейин кадр тармагына тиешелүү болгон 700дөн ашык кагаздар электрондоштурулат. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.